чет тил окуу борбору «Учимся русскому языку» курсунун онлайн сабагы. Мен өткөн сабакта сиздер менен грамматиканы морфология бөлүмүнүн кызматчы сөз түркүмдөрүнүн бири болгон предлогдор менен сабак өткөм. Бүгүн болсо ошол морфология бөлүгүнүн өз алдынча сөз түркүмдөр менен сабак өтмөкмүн. Өз алдынча сөз түркүмдөрүнүн эң биринчиси бул зат аттооч. Имя существительное. Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто», «что». Биз ушундай орусча түшүнүктүү бердик, а кыргызчасы төмөндөгүдөй болот. Буюмду, нерсени, затты көрсөтүп, ким эмне деген суроого жооп берген сөздөрдүн бардыгы зат аттооч болот. Значит, кайрадан кайталайм. Буюмду, нерсени, затты көрсөтүп, ким эмне деген суроого жооп берген сөздүн бардыгы зат аттооч болот. Анан мен бул жерге момундай түшүнүк жазып койдум. Это самостоятельная часть речи деп. Өткөндөгү предлог служебная часть речи болчу. Эми самостоятельная часть речи менен служебная часть речинин айырмасы эмнеде? Мына мен бул жерге мынтип жаздым. Части речи бывают самостоятельные и служебные. Самостоятельные отвечают на вопросы и являются членами предложения, а служебные нет. Бул эмне деген? Өз алдынча сөз түркүмдөр суроого жооп берет экен дагы сүйлөмдүн мүчөсү боло алат. Ал эми кызматчы сөз түркүмдөр суроого жооп бербейт жана сүйлөмдүн мүчөсү боло албайт. Мисал үчүн, Асан и Гуля идут в магазин. Кто? Асан. Кто? Гуля. Что делают? Идут. Что? Магазин. Мына ушул 1, 2, 3, 4 сөз суроого жооп берет. Бул өз алдынча сөз түркүм. Эми келгилечи мына И менен Вга суроо берип көрөлүчү. Берилбейт. Буларга мына туура ойлодуңар. И менен Вга суроо берилбейт. Бул экөө кызматчы сөз түркүм. Бул сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдү бири-бири менен байланыштырат, же болбосо бири-бириге болгон мамилесин ачып турат. Мына ушундан кийин биз уже билебиз, бул зат аттооч өз алдынча сөз түркүм экен. Анткени мына Асан бул ким деген суроого жооп бергенден бул зат аттооч. Асан, Гуля, магазин деген ушул үчөө өз алдынча сөз түркүм экен биз билдик. Зат, буюм, нерсе орус тилинде бир эле сөз менен предмет деп атасак болот. Зат, буюм, нерсе бул бир эле сөз менен предмет дейбиз. Эми андан кийин отвечает на вопросы кто, что деп атабыз. Кыргыз грамматикасында ким деген суроо адам затына гана берилет. Калгандарынын бардыгына эмне деген суроо берилет. Ал эми орус грамматикасында андай эмес. Кто деген суроо бүт жандуу буюм нерсе затка берилет. Ал эми жансыздын бардыгына что, эмне деген суроо берилет. Мына мисал үчүн мен мынтип жазып койдум. Все одушевленные жандуу предметы отвечают на вопрос кто, а неодушевленные что? Жандуу одушевленные, неодушевленные жансыз. Например, мисалы, кто мама, кто рыба, кто жук, апа, балык, коңуз. Что? Что трава, что город, что луна, чөп, шар, ай. Мына ошентип биз билип алдык. Зат аттооштор одушевленные и неодушевленные болот экен. Одушевленные отвечают на вопрос кто, а неодушевленные отвечают на вопрос что. Бардык тилдердин грамматикасындагыдай эле орус тилинин грамматикасында дагы зат аттооштор энчилүү анан жалпы сөздөргө бөлүнөт. Что это значит? Значит, имена существительные в русской грамматике бывают собственные и нарицательные. Собственные энчилүү, нарицательные жалпы. Что такое собственные и что такое нарицательные? Собственные – это имя, фамилия людей, кличка животных. Название сел, деревень, городов, гор, рек, морей, океанов, улиц и так далее. Название компаний, центров, организаций, объединений. Название газет, журналов, книг и так далее, и так далее. Вот эти все слова являются собственными. Кыргызча айтканда,
Энчилүү сөздөр бул адамдын аты, фамилиясы, жан жаныбарлардын аттары, айыл, шаар, тоо, суу, деңиз, океан, көчөлөрдүн аттары, компания, борборлордун, ар кандай уюмдардын аттары, газета, журнал, китептердин аттары бүт бардыгы энчилүү сөздөргө кирет. Энчилүү сөздөргө, то есть собственные. Ал эми калган сөздөрдүн бардыгы нарицательные дейт. Орусча нарицательный, кыргызча жалпы. Мисал үчүн, например, Акматов Асан, бул фамилия ат. Кошка Мурка, Мурка мышык. Село Качкор, Кочкор айылы. Город Москва, Москва шаары. Гора Памир, Памир тоосу. Река Нарын, Нарын суусу. Озеро Балхаш, Балхаш деңизи. Черное море, Кара деңиз. Тихий океан, Тынч океаны. Улица Большая Ордынка, Большая Ордынка көчөсү. Компания Молбулак, Молбулак компаниясы. Центр Четтил, Четтил борбору. Газета Метро, Метро газетасы. Журнал Она, Она журналы. Вот эти все написанные большой буквой – это собственные слова, а написанные маленькой буквой – это все нарицательные слова. Вот гора, село, река, озеро, море, океан, центр, газета, журнал – это все нарицательные, а все написанные большими словами – собственные слова. Поэтому есть вот такое правило. Все собственные слова пишутся с большой буквы, а нарицательные с маленькой буквы. Значит, энчилүү аттардын, зат атооштордун бардыгы баш тамга менен жазылат, ал эми жалпы сөздөрдүн бардыгы кичинекей тамгалар менен жазылат. Орус тилинде зат атооштордун өзгөчөлөнгөн касиети бул роддор. То есть имена существительные в русском языке делятся на 3 рода. Мужской род, женский род, средний род. Зат атооштор орус тилинде 3 родко бөлүнөт. Бул мужской род, женский, анан средний род. Эмнесинен биз айырмалашыбыз керек 3 родко зат атоошторду? Албетте уланды мүчөсүнөн. Значит, мы определяем 3 рода имен существительных по их окончаниям. Например, мужской род имеет нулевое окончание, мягкий знак и ая. Кайрадан кайталайм мен. Мужской родтун уланды мүчөсү нулевое, 0, ичкертүү белгиси жана ая. Ушул тамгаларга аяктаган зат атоошторду орус тилинде коркпой эле силер мужской род дей берсеңер болот. Экинчи, женский род. Женский родтун уланды мүчөлөрү ая жана ичкертүү белгиси. Ичкертүү белгиси. Анан силер айтасыңар, кантип айырмалайбыз? Женский родтуку дагы ая экен, анан ичкертүү белгиси экен. Мужской родтуку дагы ая, ичкертүү белгиси экен. Муну мен кийинки этапта сиздерге түшүндүрөм. Ошондуктан азыр силер көңүлүңөргө түйө бергиле. Женский род имен существительных оканчивается на ая и мягкий знак. И третий род, это средний род имен существительных, оканчивается на о и е, мя. О, е, мя. Средний род, зат атооштун средний роду, уланды мүчөлөрү о, е, мя. О, е, мя. Мына ушинтип биз зат атооштордун уланды мүчөсүнө карата 3 родко бөлдүк. Ал эми азыр кайсынысы кайсыга таанды, кантип ушуларды ажыратабыз, мына ошолорго мен сиздер менен азыр токтолом. Мына ушинтип биз зат атоошторду 3 родко бөлүп алдык. Мужской род первое имеет нулевое окончание. Нулевое окончание деген эмне? Мен сиздерге азыр мына аны түшүндүрөм. Нулевое окончание деген бул мына төмөндөгүдөй. Мисал үчүн стол деген сөздү алсак, муну деген өзгөртсөк, есть стол, нет стола, подошел к столу, доволен столом. Ошондой эле, есть дом, нет дома, подошел к дому,
доволен домом. Мына бул жерде карап көргүлө. Буягында а, у, ом деген уланды мүчө жаралып атат. Дома, а, у, ом деген уланды мүчө жаралып атат. Ал эми стол, домдун аягында кайсы уланды мүчөнү көрүп атасыңар? Жок. Албетте жок. Бул жоктун ордуна биз 0 койсок, ошондо бул нулевой окончание болуп калат. 0, 0 уландысы бар сөздөрдүн бардыгы биз мужской род дейбиз. Же болсо башкача айтсак, зататооштор жоон үнсүзгө бүтсө, аны бардыгын биз мужской род имени существительного деп атай беребиз. Мужской родтун ичкерти белгиге аяктаса, анын кээ бири мужской род болот. Мисалы үчүн мынакей момундай. Ар же болсо тел деген мүчөгө аяктаса, ал көбүнчө эле мужской род болот. Мисалы үчүн календарь, словарь, январь, жана ошондой башка. Ошондой эле мынакей учитель, строитель, преподаватель, ушундай көп сөздөрдүн бардыгы тел арыга аяктаса, алар мужской род болот. Бирок мындан сырткары дагы ичкерти белгиге аяктаган мужской роддогу зататооштор көп. Мисалы үчүн мына лебедь, конь, ушундай көп сөздөр көп. Аларды биз кантип аныктайбыз? Ал үчүн биздин ар кимибиздин колубузда орфографиялык словарь болуш керек. Мына мен о жерге жазып койдум. Орфографический словарь русского языка. Орфографический словарь русского языка. Ошол сөздүктү ачсаңар, аягында ичкерттүү тамгасы бар сөздөрдүн жанында, мужской роддун жанында сөзсүз түрдө м деген тамга болот. Мынакей календарь дегенде м мужской род, словарь м мужской род, учитель м, строитель м, лебедь м, конь м, булар бүт бардыгы мужской род болот. Мына ошонго ориентир алып сүйлөй берсеңиздер болот. Андан кийин а, я тамгасы менен аяктаган сөздөр да бар, алар мужской родко кирет. Алар кандай сөздөр? Алар төмөндөгү сөздөр. Жыныстыгы боюнча эркек затын көрсөткөн сөздөрдүн бардыгы, а, я менен аяктаган сөздөрдүн бардыгы, ал мужской род. Мисалы үчүн, папа мужчина, оканчивается а, это значит мужской род. Дядя мужчина, аягы я, мужской род. Лёня я, мужчина, мужской род. Саша а, мужчина, мужской род. Мына ушинтип биз мужской роддорду тактап алдык. Дагы бир жолу кайталайм. Мужской род имен существительных оканчивается на нулевое окончание. Стол, дом, телефон. На мягкий знак артель, календарь, словарь, учитель, строитель. Кроме этих окончаний бывает просто так, мягкий знак. Это, например, лебедь, конь. Дальше. Мужской род также оканчивается на а, я. Это мужской пол должен обозначать эти слова. Например, папа, Леня, дядя, Саша. Эми женский род. Женский род кандай уланды мүчөгө аякташ керек? Эмне менен аякташ керек? Уланды мүчөсү женский роддуку а, я жана ичкертүү белгиси бар сөздөрдүн бардыгы орус тилинде женский род болот. Мына мисал үчүн мама аягы а менен бүтөт, тетя я менен бүтөт, ручка а, книга а, армия а. Мына ушундай сөздөрдүн бардыгы женский род болот. Мисалы үчүн мына сестра, книга, сумка, рука, нога, ушулардын сөздөрдүн бардыгы женский род болот. Экинчи, мына ичкертүү белги. Ичкертүү белги биз жанакы мужской роддо айткандай, женский роддо да кээ бир өзгөчөлүгү болот. Мисалы үчүн сөздүн аягы ость, есть менен бүтсө, муну адашпай эле айта берсеңер болот. Бул женский род болот. Мисалы үчүн мына юность, свежесть, молодость. Бирок мындан да сырткары ость, есть, жок, жөнөкөй эле аягында ичкертүү белгиси келген сөздөр бар. Мисалы үчүн дверь, мышь, печь деген. Аларды биз кантип аныктайбыз? Муну жанакыдай эле мужской роддо аныктагандай эле орфографиялык орус тилинин сөздүгүнө кайрылабыз. Орфографический словарь русского языка. Эгерде ичкертүү тамгасы келген сөзүн аягында ж деген тамга турса,
Ал сөз женского рода. Свежесть же женского рода, дверь женский, мышь женский род, печь женский род. Дағы бір жол қайталан. Женский род имен существительных имеет окончание а, я, мягкий знак. Например, мама, тетя, ручка, книга, армия. С мягким знаком окончание имеет, это в основном слова с окончанием «ость» есть, юность, свежесть, молодость. А вот есть слова, которые не оканчиваются на это, на «ость» и «есть». Как тогда определить? Вот дверь, мышь, печь и так далее, и так далее. Это надо справляться по орфографическому словарю русского языка. Орфографический словарь русского языка. Если рядом с этими словами на мягкий знак указана буква «ж», то это женский род. Вот если мы, то это мужской род. Средний род имен существительных. Бұл зататоштардың средний роды қандай уланды мүшеге бүтеді. Средний род зататоштығы о, е, ана мя дегенге бүткен сөздердің бардығы средний род болады. Мисал үшін мына окно, колесо, море, поле, яблоко, око, ухо и так далее, и так далее, и так далее. Кроме этого, 10 слов на мя. Мя менен бүткен орыс тіліндегі 10 сөз алдағы среднего рода. Мисал үшін мына имя, ат, пламя, жалын, темя, чықы, семя, урук, знамя, ту, время, мезгил, вымя, желін, емчек, стремя, үзөңгү, бремя, жүк, племя, уру. Мына ошондуктан, мына ошентип мынаке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушул орыс тилиндеги ушул 10 сөз средний род болот. Орыс тилинде жогоркуда 4 роддон сырткары дагы слова общего рода деген түшүнүк бар. Бул зататоштун жалпы роду дейт. Бул эмне деген сөздөр? Бул сөздөрдү эркек затына дагы, аял затына дагы, жолсом эркек род, мужской родуна дагы, женский родуна дагы колдоно берсе болот. Өзгөртпөстөн. Мисал үчүн мынакей, бул сөздөрдүн аягына а, я деген үндү тамга келиш керек. Мисал үчүн мына умница. Он умница, она умница. Плакса. Он плакса, она плакса. Рёва. Маша рёва, Саша рёва. Засоня. Он засоня, она засоня. Ошондой эле обжора, неряха, грязнуля, чистуля, сирота и другие. Эми умница дегенди билесиздер, бул акылдуу, плакса ыйлак, рёва бул дагы ыйлак, засоня уйкучу, обжора сук, неряха иретсиз, грязнуля гир, чистуля таза, сирота жетим, жана ушундай бир нече сөздүн бардыгы бул слова общего рода деп аталат. Андан кийин экинчи, бул биринчи тип болсо, экинчи типте бул слова, обозначающие профессия. Бул кесипти атаган сөздөрдүн бардыгы бул дагы общего рода деп коет. Муну эркекеби, аялгабы и в женском роде, и в мужском роде употребляется одинаково. Мисал үчүн, врач, доктор, судья, прокурор, аким и так далее, булардын бардыгы слова общего рода. Мисал үчүн, врач Иванов, врач Иванова. Судья Касымов, судья Касымова. Прокурор Балтабаев, прокурор Балтабаева. Аким Адышев, аким Адышева. Мына ошентип ушулар сөздөрдүн бардыгы, кесипти атаган сөздөрдүн бардыгы слова общего рода. Дүйнө жүзүндөгү бардык тилдер башка тилдин эсебинен байый, кеңейет, тамыргой берет. Ошондой эле орус тилинде көп сөздөр чет тилинен кирген. Чет тилинен киргендигине байланыштуу алардын аяккы мүчөсүнөн же болбосо уланды мүчөсүнөн ротун аныкташ татаалуу болот. Мына ошондуктан ошол чет тилинен кирген сөздөрдүн
родын аныктоо үчүн орус тилинде мына момундай эрежелер бар. Род несклоняемых существительных. Кыргызча айтканда жөндөлбөй турган зататооштордун роду. Чет тилинен келген зататооштор демек жөндөлбөйт экен, алар өзгөрбөйт экен. Алар болгон турган турпаты менен кайсы жерде болбосун, кайсы сөздө болбосун, ошол формада гана колдонулат экен. Женский, мужской, средний род деп мен 3 родко бөлүп койдум. Женский род — это слова женского пола. Значит, аял затын көрсөткөн сөздөрдүн бардыгы женский род болот экен. Мисалы үчүн мына мисс, мадам деген чет тилинен келген орус тилинде сөздөр аяккы мүчөсү менен бул мужской род болуш керек эле. Бирок ага карабастан мисс, мадам бул кыз айымды көрсөтөт, мадам деген сөз аял айымды көрсөткөндүктөн булар женского рода. Ошондой эле Этель Лилиан Войнич. Этель Лилиан Войнич бул аял жазуучу, ошондуктан бул дагы женского рода. Бул дагы женский род. Салтанат, Үмүт деген бул дагы кыргыз тилинен кирген сөздөр орус тилине. Ошондуктан Салтанат, Үмүт деген бул кыздын аты болгондуктан бул дагы женского рода. Салтанат ана, Үмүт ана. Экинчи мужской род. Все слова мужского пола. Чет тилден кирген эркек затын көрсөткөн сөздөрдүн бардыгы мужского рода. Мисалы үчүн мына месье эркек адамды айтат. Аташе бул элчиликтеги бир кызмат, аташе. Аяккы мүчөсүнө карап туруп муну средний род коюшубуз керек эле. Бирок антпестен булар эркек затын көргөзгөндүктөн булар мужского рода болот. Экинчи, все одушевленные предметы иностранного происхождения. Чет тилген кирген жандуу сөздөрдүн бардыгы бул мужской род болуп эсептелет дагы, мужской родунда колдонулат. Мына мисалы үчүн какаду бул попугай, пони кичинекей ат, кенгуру жаныбар, фламинго чымчык, шимпанзе маймыл. Мына ушунга окшогон бүт жандуу заттарды атаган чет мамлекеттен келген сөздөрдүн бардыгы мужского рода болот. Мисалы үчүн большой какаду, маленький пони, красивый кенгуру, очень большой фламинго или неряшливый шимпанзе. Мына ушинтип ушул сөздөр бардыгы мужской роддо колдонулат. Ал эми средний роддо бул все неодушевленные слова иностранного происхождения деп жазып койдум. Бул чет тилинен кирген жансыз зататооштордун бардыгы средний роддо колдонот. Мисалы үчүн мына шасси бул самолеттин дөңгөлөгү, бра бул дубалга илинген лампа, кашне шар, жалюзи бул терезе пардо, интервью бул интервью, журналисттер алган интервью, купе вагондун бир комнатасы, шоссе жол. Мына ушуга окшогон чет тилинен кирип аяккы мүчөсү менен родун аныктоого кыйын болгон сөздөрдүн бардыгы среднего рода колдонот. Например, шасси, самолеттин шассиси, маленькое шасси, красивое бра, большое кашне, пластмассовое жалюзи, интересное интервью, маленькое купе, широкое шоссе деп мына ушундай сөздөрдүн бардыгы средний роддо колдонот. Дагы бир момент, исключение дейт. Мен исключение деп өткөндө айтып кеткем, өткөнкү сабактарда. Исключение деп бул сөздөр ушул жогоруда айтылган эрежеге баш ийбеген сөздөр. Мисалы үчүн мына калибри деген бул дүйнө жүзүндө эң кичинекей чымындай болгон чымчыкты калибри дейт. Бул эрежеге таянсак, бул мужской род болмок. Анткени жандуу да бул. Ага карабастан бул сөз только женский роддо колдонот. Мына калибри, маленькая калибри деп. Андан кийин кофе, бул баягы ичип аткан биздин кофебиз. Кофе эрежеге таянсак, бул деген жансыз, неодушевленный предмет кофе. Должно быть среднего рода. Нет, это слово исключение, и поэтому это слово употребляется только в мужском роде.
Мисалы үчүн кофе деген сөз мужской родто гана колдонот. Черный кофе, горячий кофе, вкусный кофе. Орус тилинде дагы бир родун аныктай турган сөздөрдүн категориясы бар. Бул кыскартылган сөздөр. Или на русском языке это будет род сложно сокращенных слов. Кыскартылган сөздөрдүн роду. Бул сөздөрдүн родун биз кантип аныктайбыз? Мисалы үчүн мынакей вуз, он, МГУ, СНГ, районо жана ушундай көп сөздөр бар. Аларды биз чечмелейбиз биринчи, расшифровываем. Например, слово вуз расшифруется таким образом: высшее учебное заведение. Чечмеленген сөздүн негизги сөзүн табабыз. Негизги сөзүн мынтип табабыз. Что это деп? Что это? Это заведение. А слово заведение какого рода? Окончание «е», значит, это среднего рода. Уландын мүчөсү «е» болгондуктан бул средний род. Ошондуктан бул вуз дагы, вуз деген сөз дагы среднего рода. Андан кийин ООН. Муну да чечмелейбиз. Чечкелегенде бул момундай сөз чыгат. Организация Объединенных Наций. ООН, что это? Это организация. Организация какого рода? Окончание «я». Это женского рода. Уландын мүчөсү «я» болгондуктан бул женский род. Ошондуктан ООН деген сөз дагы женского рода. МГУ. МГУ эмне деп чечмеленет? Московский государственный университет. МГУ что это? МГУ бул эмне? Бул университет. Мына университет. Какого рода? Аягы нулевой окончание болгондуктан, 0 менен аяктаганына байланыштуу, бул мужской род. Раз негизги сөз мужской род болгондон кийин МГУ дагы мужской род. Андан кийин СНГ деген кыскартылган сөздү алсак, муну чечмелесек, бул Содружество независимых государств деп чечмеленет. СНГ что это? Это содружество. Содружество. Какого рода? Окончание О. Раз О, то это среднего рода. Уландын мүчөсү О болгондугуна байланыштуу, бул средний род. Ошондуктан бул СНГ дагы сөз средний род болот. Мына ушинтип бүт кыскартылган сөздөрдү чечмелейбиз, негизги сөзүн табабыз, анан ошонун негизинде ушул кыскартылган сөздөрдүн родун аныктайбыз. Мына ушинтип биз кезектеги учимся русскому языку кружогунун же курсунун кезектеги онлайн сабагын аяктадык. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.